Чолпон Атада 16 гектар аянтты ээлеген парк ачылды. Анын аймагында амфитеатр, веложол, көпүрөлөр, фонтан жана жасалма арал жайгашкан. Мындан 1 жыл мурун эле таштандыларга айланган ушундай бир зона эле 16 гектар жер экен. Анан былтыр сезон бүтүп электе ушул паркты жасап коелу деп, бул уже управделамиге караштуу экен, биздин ишки башкармалыкка тапшырма берип, бир аз акча бөлүп берип, ушул паркты баштаганбыз. 6 ай болду, 6 айдын ичинде бүтүрдүк мына. Татынакай паркка айланып калды. Паркты уюштурууну президент демилгелеп, номер 2 мамлекеттик резиденциясынын аймагын бөлүп берген. Эми ал эс алуучулардын сүйүктүү жерине айланат. Бүгүн чечим кабыл алып, мынакей биздин баланстан мэриянын балансына өткөрүп берип атабыз. Бул жерден ушул бүгүнкү күндөн баштап сезон бүткөнгө чейин миллиондогон сомдор түшөт. Ал ушу шаардын балансына мына сиздердин чөнтөгүңүздөргө түшөт. Ушул жерден түшкөн акчаны алып туруп, кайра так эле ушундай дагы бир паркты эмдиги жылга чейин салып койсоңуздар болот. Күзүндө баштасаңар, эмдиги жылы сезонго чейин кайра дагы ушундай паркты салып койсоңор болот. Каралбай жаткан жерлер көп, атканадай болуп жаткан жерлер көп. Ошолордун бардыгын ушундай парктарга айландырышыңар керек. Чолпон Атаны биз курорттук зона дейбиз, а бирок ал паркындай туристтер келсе, көргөзө турган жакшынакай жериң жок. Президент кандай гана объект салынбасын, каражат максаттуу сарпталышы керектигин айтты. Анткени буга чейин баасы жогорулатылган курулуштар кызуу талкууга алынган. Тамчыда 840 000 сомго салынган аялдама буга айкын мисал. Айыл өкмөт куруп тур, кумтөрдөн түшкөн фонддон акча алып тур да куруп тур деп. 840 000. Ошону мен 40 000ге да курбайт элем ошону. Бир 20 000ге куруп коет элем да. Анан камалды. Мына бүгүн 2 эселеп төгүп атат. 2 эселеп акчаны кайтартып атат. Мен ал жерге проектти жасаттым, ар жакка кеткен, анан бер жакка кеткен остановканы, аялдаманы жакшынакай кылып туруп, бүгүнкү замандын талабына ылайык кылып немесин даярдагыла сметасын. Эскизин даярдагыла 328 000 сом менен болот экен. Эми аны 5 күндөн кийин ошол остановканы көрөсүздөр, ары өтүп, бери өтүп. Садыр Жапаров бюджеттик каражатты сарамжал пайдаланууга мамлекеттик органдардын жетекчилеринин көңүлүн бурду. Ал эми жарандарды мындай жайларга аяр мамиле жасоого, айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоого чакырды. Эми бул парк шаар тургундары, туристтер үчүн фестивалдар, маданий иш-чаралар өткөрүлгөн жайга айланат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ысык Көл облусу.